Assalamualaikum Маанайыңыздар warahmatullahi кандай? wabarakatuh. Супер, Келдик. суперби? Урматтуу биздин лидерлерибиз, партнерлорубуз, урматтуу биздин лидерлерибиз, жаңы кошулган конокторубуз, биздин ушул Smart Rich компаниябыздын куттуу офисине куш келипсиздер. Мына караңыздар, канчалаган адамдарды биз чакырганбыз да ушул жергечи. Алар дагы бир кандайдыр бир себептер менен келбей калды да. Бирок ошолордон сиздер айырмаланып, ушул жерде алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, ушул өтө сонун маалымат алганы олтурасыздар да. Келиңиздер өзүңүздөр үчүн каттуу бир кол чабуулар. Анда эмесем бүгүн сиздерге өтө сонун Smart Rich компаниябыздын белек деп койсом болот. Өтө сонун маалыматын беребиз. Биздин компаниябыздын аты жөнү Smart and Rich. Кыргыз тилине которгондо акылдуу жана бай дегенди түшүндүрөт. Бул компаниябыз 2013 жылы 16 августта Кыргыз историяда биринчи жолу Кыргызстанда негизделген эл аралык компания болуп эсептелинет. Негиздөөчүсү Кыргыздын чыгаан жигити, патриот, духовный интеллектуальный жактан өтө өскөн, жогорку билимдүү, азыркы мезгилде Канада шаарында жашап жаткан 3 баланын бактылуу атасы президентибиз Солтоев Рустам Кимбилетович и анын жубайы вице-президенти Солтоева Бермет Батырбековна болуп эсептелет. Эми бул эки инсаныбыз ушул Кыргызстанда негизделген компанияга өтө сонун максаттарды койгон. Ал кандай максаттар? Биринчи максаты бир эле Кыргызстан эл эмес, дүйнө элине ден соолук тартуулоо. Экинчи максаты бул дүйнө элини финансылык эркиндикке чыгаруу. Үчүнчү максаты дүйнө элини духовный интеллектуальный жактан өстүрүү максатында. Караңыздар, бул өтө бир башкача сонун бул инсандарыбыздын максаты бар да. Эми биринчи максаты боюнча мен өзүм айтып берсем, өзүм жөнүндө сиздерге кичине кыскача маалымат берейин. Менин аты жөнүм Акимова Замира Акимовна, кесибим боюнча медикмен, 30 жыл медицина кызматында иштегенмин. Азыркы мезгилде ушул Smart and Rich компаниясында топ менеджер статусунун үстүндө иштеп жатамын. Анда эмесем продукциялар жөнүндө айтып кете турган болсом, биздин продукцияларыбыз 100% халал, 100% органикалык, 100% табигый и ЖМП деген печати бар. Бул кофе чайлар кандай? Бул чай менен кофелерибиз эң жогорку сапаттагы бай мамлекеттерге экспорт болгон өтө кымбат баалуу чай кофелер болуп эсептелинет. Кофенин өзгөчөлүгүн айта турган болсом, кофе бул арабика сортундагы кофе. Ал эми сиздер, биздер ушул мезгилге чейин компанияга бул жерде жаңы адамдар бар да, кирелектер ушул мезгилге чейин робуста деген кофени ичип жүргөнсүздөр да. Кофенин өзү 90дон ашык түрү бар. Робуста деген сорту бул кеңири таралган да. Ал эми биздин кофе болсо бул арабика сортундагы да. Анын составында адамдын организмине керек болгон кофеин, бензоат деген болот. Ошол 0,17 гана процент бар да, караңыздар. Ал мындайча айтканда давленияны көтөрбөйт. Как лечебный ичсеңиздер боло берет да. А чайды болсо именно байманаптар ичкен, өтө кымбат баалуу чайлар, императорлор ичкен чайлар. Эми биздин продукцияларга биринчи этабында Ганадерма кофеси, көк чай, лунзин сортундагы и горячий шоколад. Үчөө кирет. Ушул 3 продукцияга Ганадерма деген козу карын кошулган. Ганадерма дегенде бул грипп рейш деп коет. Же болбосо аябай сонун аттары бар. Өлбөстүктүн козу карыны, жаштыкты кайрып берүүчү деген аттары бар. Караңыздар, өмүрдү узартуучу деген аттары бар. Мына Ганадерманычы. Эми көк чай менен Ганадерма кофеси кандай кызматты аткарат?
Birinciden bizdin adamdın organizmindeki immuniteti götürüyor. Ekinçiden organizmdeki büt toksin şlaktar kandagi viruslardan beri жууп тазалайт. Üçüncüden Mendeleev sistemasındaki büt химиялык элементтер бар адамдын организмине керек болгон полный витаминдерге бай, мындайча айтканда 150-200дөн ашык витаминдерге бай. Эгерде ушул үч эле нерсе боло турган болсо, биз адам баласы оорубайбыз, туурабы? Ушул үчөө ошондой кызматты аткарат. Полный организмди очищение, мындайча айтканда, ички душ деп коет. Эми кайсыл ооруларга сунуштайбыз и алдын алабыз. Өзү бул продукцияларды алдын алып ичкен аябай сонунда оорубаган адамдаргачы. Биринчиден биздин ооз көңдөй ооруларын аябай сонун жардам берет. Стоматологический оорулар. Стоматологический оорулардын түрлөрүнө. Андан кийин көз, булак, мурун, тамак оору бар, ангина бар, гайморит бар, зоб бар, дем алуу органдарынан мына бронхтор кирет, бронхит, бронхальный астма, туберкулез, пневмония деп коет. 2 жыл 3 жыл болду, ковид деген оору бардыңыздарга белгилүү, ошол ооруларга аябай сонун жардам берет. Андан тышкары бул 3 продукция тери ооруларга дагы сонун жардам берет. Себеби жогоруда айтып өтүп кеттим го, ганодерма козу карынды. Ошондуктан азыр медицинада неизлечимый аллергиянын түрлөрү бар, кожаный оорулардын түрлөрү бар. Именно ушул биздин продукция аябай сонун жардам берип атат да, мощный результаттар болуп атат. Витилиго, пцариаз, аллергиянын түрлөрү, экзема деп коет, мындайча айткандачы. Агала оорулар бар го, ошолорго да аябай сонун жардам берип атат. Эми экинчи этапка өтөбүз. Давлениянын нормада кармайт. Андан кийинки продукциябыз бул горячий шоколад. Горячий шоколаддын составында дагы ганодерма бар, какао бар, натуральный, черный шоколад бар, караңыздар. Ганодерма козу карыны бар. Андан тышкары бул Камбоджа деген ашкабактын данегинин майы дагы бар да. Ошон үчүн бул горячий шоколад бүт курт паразиттерди түшүрөт. Кандай гана түр болбосун. Андан тышкары бул мээнин азыгы деп коебуз горячий шоколадды. Азыркы мезгилде төрөлгөн балдардан баштап внутричерепный давление болуп атат да, чоң адамдарга чейин. Андан тышкары травма алгандар бар, ар түрлүү. Сотрясение мозга деп коет. Эпилепсия деген оору бар, энурез деген оору бар, төшөгө зара кылып койгон. Бул именно нервтен болот да, ал ооруларчы. ДЦП-штик балдар төрөлүп атат, мындайча айтканда. Нерв оорулардын түрлөрүнө и паразиттерге мына горячий шоколадды. Экинчи этапка кызыл чай и кардицепс кофеси. Жогоруда айтып өтүп кеттим, эң жогорку сапаттагы лапсан сушоң сортундагы чайга эле и арабика сортундагы кофеге 20% кардицепс деген козу карын кошулат. Бул козу карындагы кичине историясын айта турган болсом, бул Тибет тоолорунда 4000 метр бийиктикте жайгашкан шунчалык бир касиеттүү козу карын экен да. Бунун биринчи жашоосу караңыздар, баягы куртка окшоп. Баягы пила куртту билесиздер да, илгери болчу эле. Ошого окшоп жердин түбүнөн полный витаминдерди өзүнө чогултуп алат экен дагы, өлөт экен баягы. Өлгөндөн кийин мынандай ийне сымал болуп өсүп чыгат экен да. Ошончо бул кардицепсти 2 жашоону жашаган жаныбар тектүү козу карын деп коет экен, караңыздар. Эми бул эки продукция кандай кызматты аткарат? Биздин ички жумшак органдардын бардыгына. Ички жумшак органдарга кайсылар кирет? Жүрөктөн баштайлы. Жүрөк оорунун түрлөрү, инфаркттан баштап. Боор оорунун түрлөрү, гепатит А, Б, С, Д, циррозго чейин, караңыздар. Андан тышкары бөйрөк оорунун түрлөрү, поджелудочная железа деп коет, коктал дейби кыргызча, ошол оорунун түрлөрүнө өткө аябай сонун жардам берет. Андан тышкары таш талкалоочу касиетке ээ. Бөйрөктөгү ташты түшүрөт. Өттөгү таш эгер чоң боло турган болсо, ээрип чүрүшү мүмкүн да, мындайча айтканда. Андан тышкары бул кандын составындагы гемоглобинди көтөрөт.
азыркы мезгилде дагы именно гемоглобин аз болуп жүрүп лейкозорунол 2 продукция после операционных больных дейт. Операциядан кийинки ооруларга бере турган болсоңуздар, бул дагы гормональный нарушение почти 70-80% болот. Караңыздар. Ушул 2 продукция ошолорго да аябай сонун жардам берет. 14 жаштан өдөгө берсеңиздер болот да. Андан тышкары бул кальцийге бай. Ошондуктан сөөк нуун оорулардын түрлөрүнө полиартрит, ревматизм, андан тышкары грыжа деп коет, остеохондроз деп коет, сөөк нуун оорулардын түрлөрүнө, бруцеллез деп коет, караңыздар. И тукумсуздукту алдын алат. Эгерде балалуу болбой аткандар боло турган болсо, ушул 2 продукцияны сунуштаңыздар. Андан тышкары 60 жашыңызда кармап бере алат да, караңыздар. Чачтардын агарганына, тырыш түшөт, караңыздар, көздөрүбүзгө полный, денелерибизде бир тырыш түшөт. Ошолорго да аябай сонун жардам берет. Андан тышкары биздин сөөктөрүбүздүн арасында клейсмал бай жидкость болот да. Коллаген да. Ошол 25, азыр 25 жаштан баштап, Советтер Союзу болгондо 35 жаштан баштап азаят эле. Азыр 25 жаштан баштап коллагендер организмде жетишпей атат да. Себеби витаминдин жетишпестиги. Ошон үчүн эрте эле кутум ооруп, колум ооруп, варикоз мындайча айтканда, ийкемдүүлүк жок отуруп турганда, басканда, кыймылдагандачы, именно мына продукция ошолорго да аябай сонун жардам берет. Көздүн көрүүсүнө, сахарный диабеттерге жакшы жардам берет. Ар түрдүү вирус инфекциялар менен да күрөшөт. Андан кийинки продукциябыз бул травяной чай деп коет. Бул травяной чайдын составында дагы аябай микро-макро элементтердин, витаминдердин түрлөрү бар да. Буну ичсеңиздер, өзүбүздүн Кыргызстандагы чөп тамырлардын жыттары да аябай келет да. Шунчалык бир башкача сезим болот да. Тоодо отургандай болосуң, эгер чайды демдеп алсаңчы. Эми бул травяной чайды кайсыл ооруларга, нерв ооруларынын түрлөрүнө, ич көпкөндөргө ошодан берет мындайча айтканда. Косметика линиясына келе турган болсок, азыркы мезгилде скрабты айтпай эле коеюн жок, самын тууралуу сөз кыла турган болсом, бул самындын составында дагы жашартуучу бар, черный тимен бар. Бул самынды бетиңиздерге маска катары колдонуңуздар. Бетке 5-10 мүнөт сыйпайсыздар, жууп таштаганыңызда кадимкиден беттерди агартат. Беттеги бүдүр проблемалар болот, ар түрдүү дак, ошолорго аябай сонун жардам берет. Андан тышкары буну кожаный ооруларга дагы сыйпасаңыздар дагы болот да. Анда бизде зубный паста келген. Зубный паста дагы 95% натуральный. Ооз көңдөй оорулардын, стоматологический оорулардын кандай гана түрлөрү болобу, же алдын алуу болобу, ошолорго аябай сонун жардам берет. Ал жаш балдардан бери жууса боло берет да, себеби 95% бул натуральный. Анан кече экелегим болуп калды, креми келди. Аябай сонун экен. Шунчалык анын составында ошончо витаминдер бар экен. Ал бетти жашартат, бетти агартат экен. Анан майда тырыштар барбы? Койгонуңда сразу жазат экен. Проба кылдык да. Майда тырышты резко жазат экен. Анан именно бетти жылтыратат. Мындайча айтканда бетиңиздерге шунчалык нур берет экен да. Биздин продукциялар мен сиздерге сыворотка жөнүндө айтып кете турган болсом, мына сыворотка дагы аябай сонун, канча жылдан бери колдонуп келатабыз. Бул сыворотка дагы именно бет проблемный кожаларга дагы да. Анан бир нерсени айтып коеюн, биздин сыворотка болобу, крем болобу, кожага карабайт кыздар. Сухой кожа болобу, комбинированный болобу, же болбосо майлуу кожа болот го. Ал нерсеге бул не влияет да. Любой кожага колдонсок боло берет. А сыворотка дагы ошол беттеги кандай гана проблемалар болсо, ошолорго лечение дагы кылат, бетти жашартат дагы да. Уникалдуу болгон, элитный, ар бир адамга керек болгон продукциялар жөнүндө айтып өттүм. Супер. Андан эсен келиңиздер, могул жерге результатка чыгыңыздар. Ал результатты чыкканга чейин мен берсем, мен чыга бериңиздер сиздерчи, результатка чыгыңыздар. Бул жерде мени таныган, таныбаган деле адамдар болушу мүмкүн, уккан, укпагандар деле болушу. 45 жаштан баштап өзүм ооруп калдым.
внутричерепное давление бар эле, қан креатинин бар эле, өтүм ооруйт эле, потому что мен аябай ачуу жеймин да. Андан тышкары кутуман травмалыгамын. Ушунчалык иммунитет слабый, мындайча айткандачы. Баса албайм, чарчаймын ушунчалык, энтигемин да. Бронхитим бар эле, внутренний зоб бар эле менде. 12 челигинде кичинекей эрозия бар эле. Аллага шүгүр, мен бул продукцияларды өзүм медик болгон үчүн аябай ударный доза менен 1 жыл суу ичкенмин. 20 миңдикти полный ушул продукциялардын бардыгын алып алдым дагы. Мен микс түрдө ичкенимде 1 жылда кыздар. Аллага шүгүр, мына жылда мен полный обследованиеден өтүп туруш керек да. А мен өтүп турамын. Бирок быйыл мен өтпөй эле койсомбу деп атам. Себеби мен эч жеримде оорум жок да. Бөлүшүп кетсем, мен Ош областынын Ноқат районунун Караташ айыл өкмөт тургуну боломун. Атым Кадырова Бактыгүл Төлөнова. Бул компанияга келүүмдүн себеби ден соолук тууралуу келип калганмын. Мен 3 жолу операция болуп, ошол операциядан кийин гормоналдык нарушение болду. Же стресстен болдум, бумиден болдум. Аябай толуп кеткем. Ошол салмагымды жоготуш үчүн ушул смотреть компаниясында иштеп жаткан. Кайсы продукциялар ичтиңиз? Көк чайдан, кызыл чайдан ичип, андан кийин ошол Ганадерма кофесин ичип, ошол салмагымды аябай толуп кеткен салмактан 10 килограмм жоготтум. Еще зат алмашуу, тамак сиңирүү менде аябай жакшы калыпка келди. Кудайга шүгүр, ден соолугум жакшы. Ушул компанияга келип калганыма мен өтө кубанычтамын. Сиздер дагы ушул компаниянын чай кофелерин ичип, ден соолугуңуздарды табышыңызга рахмат. Мен Мусаева Булипа, Алай районунун кызымын. Өзү Кара совхозунун келинимин. Мен дагы ден соолук боюнча келип калганмын. Көкүрөгүмдө мастопатия бар эле, операцияга онкологияга айдаган. Барып мен ал жерден отказ кылганмын дагы. Ушу чай кофелерди ичип отуруп эле азыр менин мастопатиям Кайсыларды ичтиңиз? Мен очищающий биринчи көк чай, Ганадерма көк чайы, Ганадерма кофесин, шоколадын ичтим. Биринчи линиясын ичтим, экинчи линиясын ичтим, бардыгын ичтим. Азыркы күндө менин мастопатиям оорубайт. Жок. Анан мен ооруганда баягы жерим, мына жерим ооруп, аркасы ушундай бир жак жамбаш менен жата албайт элем. Анан ошону ичип отуруп эле менин колумда платрит бар экен. Ону өзүм сезгенмин, бирок ооруйт эле, кирпир жууганымда оорутат эле. Кийин ушул жерде отурсак бир келин келди дагы, менин мастопатия, колум мастопатия дей. Мен платритим бар эле дегенден өзүм ошондо эсиме келди да, колумду кармап көрсөм, менин колум оорубайт азыркы немеде. Жакшы. Андан кийин өзүмүн күйөөмүн башында опухол бар эле. Onu операция кылдырдык биринчисинде, экинчисинде дагы текшерсек, экинчисинде дагы опухол бар деди. Биз ушу чай кофелерди ичип отуруп эле, андан кийин биринчисинде ичкен эмес да, экинчисинде ичип отуруп эле, азыр опухол жок, жакшына состояниясы сонун чайды ичкенде аябай сонун результат алган. Баары айтып койсомбу? Өзүмүн сиңдим гепатит В, С, Д менен ооруп калды. Аябай оорубай жүрүп эле ооруп калып, стресске түшүп калды. Мына жерде Мусаева Канзада менин эжем бар. Экөөбүз чай кофени апарып отуруп эле, ичирип эле. Азыркы немеде норма болуп чыкты да, анализдеричи. Ошону иштеңиздер, чайларды алып ичиңиздер. Рахмат. Кара Суу районунан болом. Мен бул компаниянын продукцияларынан өтө жакшы пайда алып атабыз. Менин сиңдим бар эле, 15 жылдык эпилепсиясы бар. Ошол кызды дарылар менен сакайбай, акырында ушу продукцияларга жолугуп, продукцияларды ичип отуруп, биринчи этабы менен эле 6 ай ичирдик. Сүрүп 6 ай ичирдик. Ошол эпилепсиясы секин жоголуп, совсем калбай калды. Турмушка чыгып балалык болсо да калбады эле. Акырынан ушул продукциялардан неме болду. Биринчи этабын аябай сүрүп ичирдик. Андан кийин калган этаптарын ичирип отуруп, эпилепсиядан совсем айыкты дагы. Азыр кадимкидей Россияда иштеп жүрөт, Россия шаарларында. Анан неберем кекештенип аткандан ошого ичирип атабыз. Жакында баштады. Ал дагы жакшы, жылыш бар. Көңүл ачылып, бою өсүп, сабактарга көңүл буруп калды. Бул продукциялар өтө уникалдуу экендигин биз билдик. Абдан адамдарга жакшы жардам берет экен. Алыңыздар, ичиңиздер, ушул неменен результаттарды алыңыздар. Ошондуктан убакытты турбайлы. Анда эмесем компаниябыздын экинчи максаты боюнча, финансылык эркиндикке чыгуу боюнча
сиздердин алдыңыздарга бир өзгөчө инсанды чакырам. Бул инсан өзү жашоодо жоопкерчиликтүү, ушунчалык берешен, чынчыл, азыркы мезгилде өзүнүн үстүнөн иштеп жаткан, азыр Кыргызстандын бүт региондорунда командасы бар, башка мамлекеттерде Москвада дагы командасы иштеп жаткан, менин үстүмдөгү спонсор, наставнигим, мен урматтап сыйлаган сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен Акимова Эльмира Акимовнаны чакырып алабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Бүгүнкү майнайларыңар сонунбу? Биздин чай, кофелер кандай экен? Жактыбы? Кимге жакты? Ичебизби? Ичебиз, ден соолукту чыңайбыз. Кандай жол менен киребиз дешиңер мүмкүн, Бизде компанияда биринчи эле келгениңиздерде 4 жол менен кирүүгө болот да. Акыркысы бул 21600 менен киргенде бул 7 вид доход берет. 21600 менен киргенде. Анан сиз мына жерге келдиңиз, келгенде эле бизде бинарный, цикличный, классический биздин компанияда. Bir адам, эки адам менен иштөө болот. Bir адам келдиңиз, жаңадан келдиңиз, сиз келдиңиз мына жерге, эки адамды чакырып койдуңуз. Эки адамды чакырып койгонуңуз үчүн сизге 21600 10% төлөп берет. Стартовый бонус төлөп берет. 21600 менен киргениңизде эки адамыңыздан 2160 сомдон аласыз. Экинчи биз андан кийин биз организациянын аркабыздан адамдарды айтып койгонубуз үчүн уюштуруп койдук да. Уюштуруп койгон үчүн организационный бонус дагы төлөп берет. Бул 10% дагы төлөп берет. Биз иштеп менеджер болгонубузда 1%тен акыркы 10%ке чейин, эгерде биз 1 жылда 21600 менен продукция алып алган болсок, 1 жылда бүтөт да. Бүткөндөн кийин дагы экинчи жылы 21600 менен киргенибизде аркабыздагы менеджер болгондон баштап корона амбассадорго чейин 1%тен 10%ке чейин төлөп берет. Дагы сиздин аркаңызда команда бар. Дан аласыздар. Алгандан кийин уже лидер болуп калдыңыз да. Лидер болгондо дагы 21600гө мына биринчи эки адам чакырып алдыңыз. Булар дагы эки адам чакырып алгандагы биринчи линияңыз мына болот, экинчи линияңыз мына адамдарыңызды чакырып алганда. Биринчи линиядан дагы 25% төлөп берет, экинчи линиядан дагы 25% акча төлөп берет. Лидерский. Эми биз акыркы премиальный бонустар болот. Бул ишканаларда деле 1 жылда 1 болот. 13-чү зарплата деп коет. Бизде премиальный өтө сонун. Бизде менеджер болгондо эле уже адам 28 адам болгондо уже менеджер деген статус берилет дагы. Сизге 18.000 сом премия берет. Бак айлыктан сырткарычы. Айлык 180-200 миңге чейин ала бересиздер. Андан кийин кайталанып отуруп 10 цикл болот. Топ менеджер болгондо уже бизге премия 60.000 сом. Баягы акчадан сырткары 180 миң акчадан сырткары 60.000 сом берет. Андан кийин айланып отуруп эле директор болобуз. 20 цикл болгондо уже өткөзүп койсок алар дагы ошол акчаны ала берет. Анан бизде мен азыр бир эле местаны айттым. Бул жерде 3 место менен түшсө болот, тройка менен. Мына акчаларды 3 жолудан тройной алса болот. Аябай сонун маркетинг уктуңуздар, продукцияны уктуңуздар. Эми ар бир адамда бир кандайдыр бир суроолор пайда болушу мүмкүн да. Ошол суроолоруңузга жооп берүү үчүн сиздердин алдыңыздарга бир сонун инсанды чакырам. Себеби бул инсанга мага промоушн берүү дагы бир сыймык да. Себеби дегенде бул инсан ушул компания курулган күндөн баштап иштеген. Өтө күчтүү супер оратор, супер мотиватор. Компаниябыздын экинчи лицосу. Азыркы мезгилде командасы дүйнө жүзүнө тарап атат. Тарап уже кетип атат деген дагы айта аламын да, мындайча айтканда дүйнө жүзүнө тарап атат азыркы мезгилдечи. Ушунчалык духовный, интеллектуальный жактан өтө өскөн, билимдүү компаниябыздын генератору деп койсом болот. Команда сыймыгы, компания сыймыгы, мен урматтап сыйлаган менин наставнигим, мына жерде айтылган
статустардын жакынкы күндөгү корона амбассадор статусунун ээси Гүлмира Акимовнанын дүркүрөгөн колдоп Рахмат. Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен ойлоймун, бүгүн өтө сонун маалымат алдыңыздар да. Бул өтө чоң акчага дагы сатып ала албай турган маалымат болду да. Келиңиздер, жаңы адамдар менен бир таанышып алайынчы. Жаңы адамдар бүгүн келгендер барбы? Бүгүн 1, 2, 3, 4. Көпчүлүгү өзүбүздүн компаниянын партнерлери экенсиздер. Анда эмесе келиңиздер, жакындан таанышайлы. Азыр Замира Акимовна айткандай эле, мына байкатасыздарбы? Эле олтурганмын, ушул компания Кыргызстандан негизделип, эл аралык дүйнө жүзүнө тарайт экен деп укканмын да. Сиздерге окшой эле. Ошол күндөн баштап мен азыр суроо бергеним, автоматтык түрдө жакын адамдарга айтышым керек деген ичибизден бир нерселер чыга баштаган да. Меники дагы ошентип чыккан. Бирок деген эң кызык жери, биз жакын адамдарга кантип айтыш керек, бейтааныштарга кантип айтыш керек, бардык нерсени биздин компаниянын сонун офисинде отуруп, билимдердин негизинде кимге кантип айтышты үйрөтөбүз. Себеп дегенде, сиздерди жакын адамдарыңар, сиздерди жөнөкөй эле мугалим, медсестра, домохозяйка, сиздер жөнүндө 100% тааныган адамдар. Аларга кантип айтууну биз үйрөтөбүз. Мен ошентип үйрөнүп олтуруп билимдердин негизинде Кудайдын куттуу күнү ушул продукцияларды ичип отуруп, адамдарга кантип айтуунун өтө сонун опыттарын алып, мына бүгүнкү күндө азыр айтып атат да, пенсияга уже жакындап калыпмын да. Ким өтө жаш, же болбосо азыркы жашында пенсия чыккысы келет. Болгону дагы 240 миңге. Жаңылар, 240 миң, түшүнөсүңөрбү? Анда келиңиздер. Не үчүн 240 миң пенсияны мен сиздерге